Кореяда жаныбарларды коргоо боюнча топтун өкүлдөрү иттин этин азык катары колдонууга каршы митинг өткөрүштү. Алардын арасында Голливуд актрисасы Ким Бейсингер да болду. Алардан 10 метр алыстыкта фермерлер митингчилерге каршы акция өткөрүп, иттин этинен жасалган тамактардын дегустациясын уюштурушту. Бул тууралуу 13 июлда кореялык басылмалар жазып чыгышты. Иттин макетин колго көтөрүп турган активисттер жаныбарларды коргоо боюнча мыйзам чегинде катаал чаралар көрүлбөгөнүн сынга алышты. Ал эми актриса Ким Бейсингер жаныбарларды коргоо тобуна кореялык атактууларды кошулууга чакырды. Жергиликтүү укук коргоо уюмдарынын маалыматына караганда 2018-жылы жүргүзүлгөн сурамжылоодо Кореядагы жашоочулардын 46% иттин этин жегенге тыюу салууну колдошкон. Ал 18,5% каршы экенин билдиришкен. Митингчилерден алыс эмес жерде иттин этин сатып ишкерлик кылгандар да акция өткөрүштү. Алар итти башка үй жаныбарлары катарында көрүү керектигин белгилешкен. Алардын айтымында 70 миңге жакын адам иттин этин сатып жан багып келишет. Көкөмерен суусуна түшүп кеткен Чүй облустук администрациясынын аппарат башчысы Молдакун Абдылдаевдин уулунун сөөгү табылды. Бул тууралуу маркум аппарат башчынын кызы өздүк баракчасы аркылуу кабарлады. Эске салсак, 30-июнь күнү болжол менен саат 10:00 көкөмерен суусуна түшүп кеткендиги тууралуу кабарланган. Ал унаада Чүй облусунун аппарат башчысы Молдакун Абдылдаев үй бүлөсү менен болгону айтылган. Унаада 5 адам, 4 киши жана кичинекей кыз болгон.